бирөөсүгө каниет кылып, бирөөсүгө шүгүр кылып жашашың керек. Сабыр, тобокелдин үстүгө курулган бардык нерсе. Бизнесте тумандын ичин көрүп турсаң дагы рисковать этип киресиң. Үйлөнүш дагы ушул маселе. Бирөөсүгө чыдайсың, үйлөнгөндөн кийин ал жакшы жаманбы чыдайсың. Себеби эркек кишинин бакыты бул дүйнөгө эмес акыретке байланган. Эптеп ушу бейишке кирип алганга чейин бул дүйнө өзү рисковать, тобокел да бүт эле. Ошондуктан коркпо эч нерседен. Кыжалат болбо, гам санаба, кайгырба, ойлонбо, дыккат болбо. Бирөөсү менен жаша. Башканы көрдүң, аны көрдүң, муну көрдүң, кыздардын түрүн көрүп койгондор бар, урматтуу мекендешим. Ошондойлор жок эмес, бар. Акча көп. Аялдарды каалаганы менен жүрүшү мүмкүн. Мындай карасаңыз, бир жумуртка аны кызылга краскалап койсоң болот. Сарыга краскалап койсоң болот. Карага краскалап койсоң болот. Бирок жумуртканын ичидеги нерсе бир бойдон кала берет. Эне айткым келип атат. Кыздар сырт түзүлүштөн башка болушу мүмкүн, бирок бир нерсени гана берет сага. Дарбыз дагы дарбызды 1000 түрдүү кылып боеп койбой, сыртын ичи баары бир ошо дарбыз кызыл, суу эле 90%. Жетерлүү болду.